Арстанбапта кар эрте түшөт. Адатта ноябрдын ортосунан тартып айлана аппак карга урулат. Асман чайыттай ачык, аба таза. Кышкысы аба салкын, бирок өтө катуу суук эмес. Кышкысы орто температура -5тен -10, ал эми тоолуу бөлүгүндө -15тен төмөн болот. Туристтик сезон болбосо да, жергиликтүү тургундар өз турмуш тиричилиги менен убара. Айылда мал кароо, отун жыйуу, кол өнөрчүлүк иштер күчөйт. Хамида апа Арстанбап айылынын тургуну. Ал өзүнүн үйүндө жаңгак майын өндүргөн чакан ишкана иштетет. Хамида апанын үйүнө баш багып, анын чакан ишмердүүлүгү менен тааныштык. Nerede mangız salamız bir yerden çıkıverdi, bir yerden yağı çıkardı, bir yerden günceres çıkardı. Bu yer Arstanbap ayına hoş geldinizler. Bu yer Evet, mal- bayağı may çıkarıcısı, halotni acında çıkarak. Bu Hazan Hamid Ejeke, köyüsü Halmurat Bayke Kadirov, uşul kişi uyuşturup, uşunday işte jolga koygan. Halotni acı bilen berde Arstanbap özünün жаңгак токойлору менен танылган, берде грецкий жаңгактар өсөт. Ошо жаңгактын маңызынан берге салабыз. Бул жактан май түшөт, бул жака баягы эмес түшөт. Күн жарасы. Аны бул жерде фильтрлеп, тазалап, өткөрүп, анан мындай упаковка кылып, мындай бутылкаларга, мунуларга упаковка кылып, элдерге сатууга чыгарышат. Ошо мынабу 350 сомдон дейт, мына 250 грамм. Ушундай. Арстанбап өзүнүн жаңгак токойлору менен белгилүү. Жаңгактан башка алма, өрүк, кара өрүк жана башка жер жемиштер өстүрүлөт. Жергиликтүү тургундар жер жемиштерден түркүн таттууларды жасап, келген конокторго сатып, ашканын жакынкы райондордун базарларына алып барып сатышат. Мындан сырткары кышкы сезондо да конок тоскон үйлөр бар. Меймандар үчүн атчан сейил, тоого чыгуу, кышкы токойдо сейилдөө сыяктуу туристтик тейлөөлөр да бар.